срочтоңда болсақ болбойт. Ертең bu жақтан қонақтар шығып, Өзбекстаннан шығып Ошқа кірсе, бұл жерде порядок наведен. Түшіндім менше. Мына жаққа жылдардырамын, жылдырып, едені бет қылып, соның қылып, оңдап қойыш керек деп алдар ұят бұл жақтанша. Ау, барда, қарач. Бұл тек эмпаның жері де, тұрау? Жекеменшік пе? Жекеменшік. Алды муниципальный. Мұны не қылып іштетсе болады берді? Сөйлесіп іштеттеш керек екен де, тұрау? Мұны баратасын жауап қойдеш керек, либо. Қалған жағы қызыл 4, сепілдісі 84, сепілдісі септеліп, атаңның көрі дүнияттың алышып, менетін қанша қылышқан, ұздарың емге қылышқан. Жаздан ашқа челтемесін абайла, көпке турбасма бұл турған сурду, бүт тартынды өз мойныма қайып, сен орылан мен оруйын ата жоқ. Ушул достук чегара көрмө пунктунда ушул жерде келип рейд учурунда эми кошуна Өзбекстандан чыгып, Кыргызстандан чыгып, Кыргызстанга чыкканда бир аз мындай акыбалыбыз начар, мындай фасадтар абдан эскилип жетип калган экен. Ошол мезгилде кокой сөзсүз түрдө бул эми жана Кыргызда жакшы макал бар го, эшигин көрүп көрүнөт депчи. Ошого биз биринчи өчүрдө ушул достукту оңдойлоп, давайте жумушту ушундан баштайлык деп, ошо идея ошонун пайда болду. Анан бул тиги фасадтары ремонт бүткөндөн кийин бирдеме жетишпей калды да магачы. Анан давайте желек орнотолу деп, ар бир ушул эме сода түйүндөрүнүн үстүнө желек коюп чыкты. Желек коюп чыккандан кийин дагы бирдеме жетишпей атты да, что-то не хватает да, мындай громоздкий бирдеме жетпей атат да, желек жетпей атат. Анан могу жерге келсек, бир эски заправка бар экен. Жок, эски эмес, жабылып калган заправка. Ордунда буякта бир эмпа заправкасы, анан буякта ажаткана бар, тиги эмелер бир гостиничный бирдеме бар экен. Ошол жерге келип ээсин таап, ээси менен сүйлөштүк. Ээси менен сүйлөшүп, аке ошол жерди бериңиз десем, эмне кыласыз дейт. Мен айттым, обменный бюро кыласыз. Жок, обменный бюро болбойт. Обменный бюро жетиштүү. Бул жерде давайте бир Кыргызстандын желегин орнотолу. Десе, анда мен макулмун. Макулмун. Алдыңа патриот жигит экен. Мен макулмун. Тога замен жер макул деп ордуна бул жерди мамлекеттик мэриянын балансына өткөрүп алдык. Муниципалитетке ордуна башка жер бердик. Жер берип, анан ушул идея пайда болду да, ушинтип Кыргызстандын желегин бийик кылып желбиретип ушул чегарага орнотсок деген менин идеям ишке ашты. Кудай кааласа мына бүгүн ачылыш абдан кубанып отурабыз. Бүт эл кубанып отурат, баардыгы жалпы кыргызстандыктар, ошонун ичинде Ош шаарынын тургундары кубанып отурат. Мынакей мына эмеден чегарадан өткөндө мына Кыргызстандын желбиреги бийик желбиреп турат. Бул биздин жалпы эле мамлекетибиз үчүн мен ойлойм бул гордость депчи. Ошол Кудай кааласа биздин Кыргызстандын желбиреги мындан да желбирей берсин, бийик көкөлөсүн. Кудай кааласа биз эми Кыргызстан жараны болгондон кийин мамлекетибизге, элибизге, жерибизге кызмат кылабыз. Мамлекетибиз тынч болсун, элибиз аман болсун, ар дайым ушу эл ичинде биз да аман бололу. Жаңбаспай түрдө, шапсак өргө, санабыз санга бөлүнөт. Эгемен болуп, сыймыкка толуп, жашаган жокпуз бекерге. Жалының боштун, салының бошкун, зарылып турган мекенге.